Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге болгон окуянын негизинде тартылган JMC деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле JMC аттуу каарманыбыздын жаңы эле түрмөгө түшүп жаткан учурунан башталат. Ал жердеги кароолчу JMC'ни бир аз коркутмакчы болуп, бирок JMC андан эч эле коркпой, керек болсо каршы туруп ар кандай сөздөрдү айтат. Анда кароолчу аны бир канча жолу таягы менен урат да бөлмөгө киргизет. Анда ал жерде отурган адамдардын бирөөсү JMC'ге "Сен бул жака жаңы эле келип алып, кароолчулар менен мамилени туура эмес баштап алдың окшойт" деп айтат. Бир аздан соң эле JMC'ни ал жерден жуунууга алып кетишет. Андан соң бир топко чейин бир нерселерди ойлонуп турган JMC бир кезде ачууланып эле дубалды чапкылап баштаганын көрөбүз. Кийинки көрүнүштө мындан 3 жыл мурунку болгон окуя сүрөттөлөт. Бул кезде JMC'нин апасы аны жаңы мектепке алып келген эле. Көрсө JMC буга чейин көптөгөн тентектиктерди кылып, керек болсо уурлук кылганга чейин жетишип, аны мурунку мектебинен чыгарып салышыптыр. JMC'нин бутунда полициялар орноткон, анын кайда экенин көрсөтүп турчу аппарат бар болчу. Анын апасы JMC'ден аябай суранып, JMC өзү деле мындай жаман иштерге эми аралашпайм деп ойлойт. Бирок дагы бир өкүнүчтүүсү, жаңы мектептин мугалимдери JMC'нин буга чейинки эле бир топ кылмыштуу ишин көрүп, аны мектепке кабыл алуудан баш тартышат. Алар үйүнө келишкенден кийин апасы JMC'ге бардыгы жакшы болорун айтып тынчтандырат. Эртеси ал эч жака барбай үйдө жатып, кечинде сүт алып келүү үчүн дүкөнгө барат. Ошол жерден ал кара терилүү Мэни жана Кристал аттуу кыз менен таанышып калат. Көрсө алар деле JMC'ге окшогон тентектер окшойт. Алар дүкөндөн бир канча нерселерди уурдап чыгышып, Кристал кээ бир нерселерди JMC'ге да карматып койгон болчу. Анда дүкөнчү кууп чыгып, JMC'ни да алар менен бирге экен деп ойлоп калып, аны кармайын деп жатса, JMC колундагылар менен дүкөнчүнү чаап салып качып кетет. Ошентип JMC жанагылар менен сырттан таанышып, бир жерден баарлашып отуруп калышып, бир кезде эле JMC саат 8ге чейин үйгө кетиш керек экендигин айтып, антпесе саат 8 болуп кетсе бутундагы аппарат үн чыгарып иштей баштаарын айтат. Анда Кристал менен Мэни JMC'ге эртең дагы жолугалы деп айтышат. Кийинки көрүнүштө азыркы учурга кайтып келип, Джеймс түрмөдө жүргөндө алардын арасында дагы бир Крис аттуу бала келип кошулат. Анда өзүнчө топ болуп жүргөн адамдар аны дароо эле тегеректеп калышты. Аны байкап калган JMC дароо эле ал жерге келет да жаңы келген Крис аттуу баланы коргоого киришет. Анда топтун башчысы бул өзүнчө эле керсейип жүргөн баланы өз ордуна коюп коеюн деп экөө мушташмакчы болуп калганда, кароолчулар аларды тыкыр көзөмөлгө алып турат да мушташ башталары менен аларды токтотуп калышат. Кароолчу JMC'ге "Сен бул жерге киргениңе 3 жума боло элек жатып, бир канча мушташтарды уюштуруп жибергенге жетиштиң. Сен мындай кылыктарың менен түрмөдөн өз убагында чыкпайсың" деп айтат. Ал эми JMC мурда эркиндикте жүргөн кезинде жанагы досторуна кошулуп алып, ар кандай тентектиктерди жасашып, JMC апасы менен урушуп, "Мени эч кандай мектеп албагандан кийин мындан ары мен да мектепке барбайм" деп бутунда орнотулган аппаратты кесип алып салат. Түрмөдө JMC жана башкалар жуунуп жаткан кезде баягы топтун башчысы өзүнүн кичинекей бычагын алып эле JMC'ни өлтүрүү үчүн камданып келип калат. Бирок JMC аны өз убагында байкап калып, мушташ башталып, топ башчысынын адамдары менен JMC'нин тарапташтары мушташа башташты. Аны көргөн кароолчулар да бирин-бирин өлтүрсүн дегенсип, аларды 5 мүнөт бою токтотпой карап туруп алышат. Ошол жерден Криске бычак сайылып жарадар болуп, ал кансырап жатып калганда гана кароолчулар кирип бардыгын токтотушуп, Кристи дарылоого алып кетишет. Кароолчу JMC'ге жанагы Крис деген бала машина уурдоо үчүн гана бул жака түшүп калганын айтып, ал аз убакыттан кийин эле бул жерден чыгып кетмек. Эми ал дагы түрмөдөн өз убагында чыга албайт жана бул үчүн да сен күнөөлүүсүң деп айтат. Анда JMC ага ачуусу келип кароолчуну сөгүп салып, кароолчу болсо аны өзүнчө караңгы бөлмөгө камап салат. Биз кайрадан мурунку күндөргө кайтып, бул кезде Мэни менен Кристал Рок аттуу наркотиктерди сатып алектенген кылмышкер менен иштешип кетишкен болот. Анда ошол Рок деген адамга JMC дагы келип, Рок менен иштешкиси келип жаткандыгын айтат. Анда Рок ага "Мен жаш өспүрүмдөр менен иштешпейм" деп айтып эле аны тапанча менен коркутканга аракет кылат. Бирок JMC'нин коркпостугун, эр жүрөктүүлүгүн көрүп аны кабыл алат. Эртеси күнү JMC апасына телефон чалып, башка чөйрөгө кошулуп жатканын, эми үйгө кайтып барбай тургандыгын айтып, апасын жана карындашын жакшы көрөм деп эле телефонун өчүрүп коет. Ошентип Роктун азгырыгы менен жаш кылмышкерлердин иши башталып, алар кечинде бир үйдүн жанына келишет да JMC дагы аларга кошулуп үйгө кирем десе, Рок ага болбой "Сен биздин ишке жаңы эле кошулдуң, сен эч нерсе кылбай эле унаада отуруп тур" деп айтып, 10 мүнөттөн кийин чыгабыз деп үчөө үйгө кирип кетишет. Дээрлик 10 мүнөттөй күткөн JMC көчө тараптан 2 куралчан чөлөкөт келип үйдүн ичине кирип кеткенин көрөт. Анда бир нерсени сезген JMC колуна темирди кармап алып үйдүн ичине кирип барат. Кирип барса Рокту баш кылып, анын адамдарын тизелетип отургузуп, курал такап турушуптур. Анда JMC колундагы темир менен дароо эле 2 адамды уктата чаап, Рок дагы ордунан тура калып, душмандарын куралсыздандырып
айландырып эстерин оодарышат. Андан соң алар бир кол баштык толо наркотикалык заттар жана акчаларды алып кетип калышат. Рок Джеймстин эр деген мактап, бизге кошулганда эле жакшы баштадың деп айтып, ага бир топ суммадагы акчаны берип, ал күнү бардыгы көңүл ачып эс алышат. Джеймстин караңгы бөлмөдөн чыгарып башкаларга кошушат. Адамдар Джеймске келишип, баягы топ башчысы баары бир сени акыр түбү өлтүрөм деп жатат дешсе, Джеймс аларга көңүл бурбай, алар жөнүндө ойлонгон деле жок. Ал эч кимге кошулбай өзүнчө эле китеп окуп жүрө берген кара терлүү адамды көрүп, эмне үчүн бул адамга эч ким тийишпейт деп сураштырса, көрсө ал кара терлүү адам түрмөгө түшкөндөн бери эле ар кандай мушташтардан улам 5 адамды өлтүрүптүр. Сыягы ал өмүрүнүн аягына чейин ушул жерде отурат окшойт. Ошол күндөн тарта эле Джеймс ошол кара терлүү адам менен сүйлөшкөнгө аракет кыла баштайт. Бирок кара терлүү адам ага эч эле көңүл бурбайт. Ошентип күндөрдүн биринде ал кара терлүү адам Джеймс менен сүйлөшүүнү чечти. Айтор экөө сүйлөшүп калышат. Джеймс дароо эле ал адамдан жанагы топ башчысы мени өлтүргөнү жүрөт окшойт, мен аны эмне кылайын деп сураса, кара терлүү адам ага, сен ага колуңан келсе эч нерсе кылбай эле кой, керек болсо колуңдун учун да тийгизбе, анткени эгер бир нерсе болуп кете турган болсо сен бул жерде өмүр бою каласың деп айтат. Күндөрдүн биринде Джеймс дүкөнчү кыз Сара менен таанышып калат. Ал эми анын Рок менен болгон кылмыштуу иштери дагы эле уланууда. Джеймстин апасы түрмөгө аны көрүү үчүн келет. Ошентип күндөр өтө берип, Джеймс кагаз калемин алып ар кандай ой толголорун жазат. Бир күнү ал кагазын кара терлүү адамга берсе, ал адам Джеймске сен укмуштуудай ой толголорду жазат экенсиң деп, жазганыңды дагы да уланта бер деп айтат. Джеймс болсо андан сен чындап эле бул жерден 5 адамды өлтүрдүң беле деп сураса, ал адам ордунан турат да анын берген суроосуна кыйыр түрүндө жооп берип ар кандай учкул сөздөрдү айтат. Джеймс демек элдер ал жөнүндө айткан сөздөр чын экенин түшүнөт. Жаратынан айыккан Крис кайрадан аларга келип кошулат. Джеймс ага келет да ордуңан тур деп айтып, өзүңдүн алсыздыгыңды эч кимге көрсөтпө деп айтат. Анда Крис Джеймсге бир катты берип, мени сүйгөн кызым таштап кетиптир десе, Джеймс ага мени да таштап кеткен деп айтып, бардыгы жакшы болот деп Криске мотивация берип жатып эле өзүнүн сөздөрүнөн өзү да шыктанып кеткендей болду. Мурунку күндөргө кайтсак, Джеймс мени менен бирге бир түнкү эс алуучу жайда эс алып жатышып, ошол жерден Джеймсге бир ой келет да ал түнкү клубтун ээсине кирип, тапанчасы менен коркутуп эле акча талап кыла башташат. Бирок ошол жерден ал адамдын кароочулары келип калат да Джеймстин куралын тартып алып, өздөрүн болсо уртокмокко алып сыртка чыгарып коюшат. Анда Көкбет Джеймс алардын унаасынын терезесин талкалайт да ичиндеги бир кол баштык толо тапанчаларды алып кетип калат. Андан соң Джеймс дүкөнчү Сарага барып, экөөнүн мамилеси да жакшыра баштады. Ал Рокко кайтып келгенде Рок ага ачууланып, анын эч эле ойлонбой барып түнкү эс алуучу жайдын ээсин коркутканын, анын бир баштык толо куралдарын менин үйүмө алып келип койдурсуң деп айтып, бул нерселер полицияга жетсе менин баардык ишим өлөт деп, бир баштык толо куралыңды кайра алып кетип, бул ишти мага жеткирбей тезирээк бүтүр деп айтат. Түрмөдө баягы топ башчысы Джеймсини кыжырдантып, кароочулар баш болуп эле Джеймсге каршы туруп калышты окшойт. Бирок Джеймс сабырын кармап эч кандай уруш мушташка барган жок. Эми Джеймс Сараны сүйүп калып, аны менен 2 жума бою убакыт өткөрүп жүрө берет. Бир күнү ал Роктун үйүнө келип, буюмдарын жыйнаштырып, Роктон кетүүнү чечет. Анда Рок аны кетиргиси келбей токтотуп, Джеймс болсо ага мен сага эч нерсе карыз эмесмин деп айтат. Анда Рок Джеймске сен мага бүгүн бир жумушту бүткөрүп бер, андан кийин бошсуң деп Джеймсти макул кылат. Кийинки көрүнүштө азыркы учурга кайтып келип, түрмөдө баягы Крис бардык элдин көзүнчө өзүнүн муунтуп алат. Анын жүзүнөн бир топ эле кыйноо тартканы көрүнүп турат. Джеймс аны куткарганга жетишпей калат да баягы топ башчысына барып уртокмокко алат. Джеймс Роктун акыркы тапшырмасын аткарууга кечинде анын бир адамы менен бир жерге келет. Алар күтүп турган жерге дагы бир унаа менен бир топ адамдар келип, албетте Джеймс ал адамдарга наркотик сатмак. Ошол жерден эле түшүнбөстүктөр болуп кетип, атышуу башталып кетет. Ал жерге дароо эле полициялар жетип келишет да натыйжасында Кристал жана Рок кармалып калат. Аларды алыстан карап турган Джеймс жакында ал дагы полицияларга кармалаарын билип, дароо эле Саранын үйүнө чуркап барат да экөөбүз бирге шаардан чыгып кетели, антпесе мени жакында полициялар кармап алышат. Мен мындан ары жашоомду өзгөрткүм келет, бир гана сен үчүн деп айтат. Бирок Сара ага менин жашоом бул жерде деп болбой коюп, Джеймс айласыздан ал жерден кетет. Ошентип түрмөдө атайын комиссия келип, Джеймсини суракка ала башташат. Эгер жаш өспүрүмдүн жүрүм туруму, адамдарга кылган мамилеси өзгөрө турган болсо, анда комиссия аны боштондукка чыгарышмак. Бирок Джеймс баары бир бул жактан чыгарышпайт деген ойдо болуп, өзүнүн жүрүм турумун өзгөртпөй эле баарына корс мамиле кыла берет. Аны байкап калган баягы кара терлүү адам Джеймсге келет да, сен өзүңдүн ичиңдеги жакшы адамды аларга көрсөтүшүң керек. Сен бул жерде кала турган болсоң, сенин өмүрүң бекер талкаланат. Мен сени билем, сен жакшы баласың деп ага баардыгын түшүндүрөт. Джеймс болсо комиссиянын алдында баардыгын ачык айтып, жанагы муунуп калган баланы сактап калгысы келгенин, бирок сактай албай калганын айтат. Ошентип комиссия акыры чечим чыгарып, Джеймсини эркиндикке чыгарышат. Аны сырттан апасы менен карындашы тосуп алып, Джеймс дагы башкаларга окшой эле жумушка орношуп, элдерге аралашып жашаганды үйрөнө баштайт. Бирок шаардын кылмышкерлери кайра эле Джеймсти кылмыштуу иштерге тартканга аракет кыла башташат.
Джеймс Саранын жаңы дарегин таап келет. Бул кезде Сара дагы башка адам менен турмуш куруп кеткен болот. Джеймс ага таарынбай тургандыгын айтып, акыркы сөздөрүн айтып, апасы менен да коштошуп башка шаарга көчүп кетет. Ал ошол жактан жогорку окуу жайга тапшырып, баягы жазуучулук ишин дагы уланта баштайт. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.